TikTok тарткан депутат айым сынга кабылдам. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы TikTok аркылуу видеолорду тарткандыгы социалдык тармакта сынга алынды. Жаш депутаттар TikTok тартып атышыптыр, бирок аны элге пайдалуу маалыматтарга пайдаланышса жакшы болмок. Бул жаш депутат аябай зериккен түрү бар деп жазган Facebook колдонуучусу. Ал эми видеого комментарий калтыргандардын бири. Окуучулар же студенттер менен ишембиликке чыгып, TikTok тартса да маанилүү болот эле. Муну тартып бүткөндөн кийин түштөнүү убактысы болду деп ашканага кетсе керек деп жазган. Аида Исатбек кызы TikTok видеолорун өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу темаларга тартат. Аида Исатбек кызы 1991 жылы 16 мартта туулган. Чүй облустук университетинен юриспруденция адистиги боюнча аяктаган. Асмандан экинчи ирет таштанды түштү. Индиянын бийлиги Гуджарат штатында айылга түшкөн космостук калдыктар экени болжолдонгон. Фрагменттерди изилдеп жатышат. Окуя 12 майда болгон. Көөлдөрдүн айтымында асмандан объектилер катуу үн менен жерге түшкөн. Бирок эч кандай зыян келтирген эмес. Урандылардын сыныктары кыйраган жерден 15 чакырым радиуста чачырап кеткен. Таштандылардын арасында салмагы 5 килограммдай болгон кара металлдан жасалган шар болгон. Жергиликтүү бийликте Индиянын космос изилдөө уюму да объектилерди так аныктай алган жок. Бирок Гарвард Смитсондук астрофизика борборунун кызматкери Джонатан Макдауэлл булар Кытайдын Long March 3V ракетасынын 3-чү баскычынын бөлүктөрү болушу мүмкүн экенин божомолдоду. Космостук калдыктар Индиянын аймагына акыркы 2 айда экинчи жолу түшүп жатат. Апрель айында Батыш штатындагы айылдардын бирине бир нече объект, анын ичинде чоң темир шакекче түшкөн. Биздин чоңдор болсо элдерди коркутуп жүрө берди. Кумтөр токтоп калат, биз алып алсак болбой калат, иштете албай калабыз, анан пенсия менен пособияны бере албай калабыз, ошол жактан түшкөн акча менен берип атабыз деп. Бул алдамчылык болчу элде. Мен айтып аттым, андай эмес деп айтып аттым, мени эч ким укпай атты ал убакта. Анан бүгүн тышкы башкаруу киргиздик. 2005 жылдан бери келаткан ишимди 16 жыл дегенде анан кийин жыйынтыгын чыгардым мынакей. Президент Садыр Жапаровдун бекем саясий эрки, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун мыкты билими, кумтөрдү башкарууга киришкен теңиз бөлтүрүктүн тоо-кен тармагын терең түшүнгөн жогорку профессионалдуулугу менен кумтөр 1 жыл ичинде 1 минуттагы токтобой ийгиликтүү иштеп кетти. 2021 жылы Кумтөр Gold Company жыл башында канадалыктар пландаган 107 миллиондун ордуна 160,3 миллион же 53 миллион долларга көп салык төлөдү. Мындан тышкары мурда Центера төлөбөй келген минералдык сырьёлук базаны чыңдоо, таза суу үчүн жана башка салыктардан кошумча миллиондогон сумма өлкө казынасына түштү. Планы, стратегию развития. Түзүлгөн пландарыбыз, өнүгүү стратегиябызды карап көрүп, алдыга койгон максаттарыбызга сөзсүз жетишебиз деп ишенем. Эгер Кумтөр 4-5 жылдан кийин 17 эмес 25 тонна алтын берет десек, демек ошондой болот. Биз компаниянын кирешелерин арттырып, эл аралык рынокко, Сингапурдагы биржага чыгарабыз. Каражатыбыз көбөйүп, Кыргызстандын экономикасына эң мыкты, кубаттуу түрткү берет. Бизде бардыгы так, даана эсептелип, эксперттердин анализи менен бекемделген. Бизде чоң секирик болот деп ойлойм. Я думаю, у нас будет прорыв. Кумтөр алтын кенинде өндүрүштү модернизациялоо боюнча 1 жыл ичинде масштабтуу иштер жасалды. Кошумча кубаттуулуктар ишке киргизилди. Ошону менен катары эле экологияны сактоо, айлана чөйрөнү коргоо багытында да ири долбоорлор ишке ашырылууда. Анын эң ириси алтынды жер астынан казуу долбоору. На Кумторе я работаю. Кумтөрдө мен жер астынан кен казуу боюнча долбоордун үстүнөн иштеп жатам. Салттуу, ачык ыкма менен кен казып алуу мөңгүлөргө залакасын тийгизгендиктен бул өтө чоң көйгөй. Мөңгү таза суунун булагы, аны бузганга болбойт. Что уничтожаются ледники, а ледники в этой стране это, собственно говоря, источник воды. Кумтөрдө 1 жыл ичинде кадр саясатында да зор өзгөрүүлөр болду. Жаш адистерди максаттуу түрдө даярдаган атайын программа ишке кирди. Кумтөрдүн тарыхында былтыр биринчи жолу жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү жана студенттери рекорддук санда практикага жана стажировкага кабыл алынды. Быйыл Кумтөр мурдагыдан да көп сандагы жаштарга эшигин ачат. Теңиз бөлтүрүк Кыргызстандын башка тоо-кен ишканалары үчүн дагы адистерди даярдап, Кумтөрдө Кыргызстандын кадрлар мектебине айлантууну көздөөдө. Кадрлар боюнча жакшы мындай жүрүп атат. Студенттерди көбөйттү практикага, инженерлерди 2 жылдык стажировкага алып атышат бүт отделдерге. Алар кийин бүтүп жакшы эме жумуш болсо, андан кийин жакшы аттестацияны өтсө, алар калып калат, ошол жерден иштейт. Кыргыз бийлиги жакынкы келечекте Кумтөр сыяктуу 20дан ашык ири өндүрүштү жолго коюуну пландап жатат. Ал үчүн өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен
Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлдү. Теңиз бөлтүрүк жетектеген бул холдингдин алкагында тоо кен өндүрүшүнөн баштап гидроэнергетика, медицина, туризм жана башка багыттар боюнча ондогон долбоорлор ишке ашырылганы турат. 2023 жылдын башында Токмок шаарында германиялык Ростер компаниясы менен өнөктөштүктө дөңгөлөк завод ишке кирет. Күрмөнтү айылына быйыл Акиташ, кирпич заводдору, 2024 жылдан тартып цемент заводу иштеп баштайт. Чтобы Кумтөр давал. Кумтөрдүн Кыргызстанга алынышы өлкө экономикасына жаңы дем берди деп ойлойм. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингдин түзүлүшүндө абдан колдойм. Холдингде амбициялуу, Кыргызстанды алдыга сүрөй турган долбоорлор бар экенин билем. Ошонун баары ишке ашып, убадалар аткарылып, бир убакта теңиз бөлтүрүккө баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз деп ишенем. Вместе. Кыргызстан Кумтөрдү өз алдынча башкарган алгачкы жылындагы сыноолордон татыктуу өттү. Айтканга оңой болгону менен бир жыл ичинде ички дагы, сырткы дагы каршылаштардын кысымы абдан катуу болду. Бирок өлкө жетекчилигинин колдоосу, юристтердин, компания жетекчилигинин жана кызматкерлеринин жакшы координацияланган командалык ишинин аркасында бардык көйгөйлөр ийгиликтүү чечилди. Бул татаал иштин жыйынтыгы 4 апрелде министрлер кабинети менен Центара Голдтун ортосунда Кумтөр долбоорунун тегерегиндеги бардык талаш тартыштарды жөнгө салуу боюнча келишимге кол коюу болду. Давайте дебей сүйлөңүз. Парламентте Маматалиев менен Айжигитов кайым айтышты. Парламенттин жыйынында депутаттар Марлен Маматалиев менен Султанбай Айжигитов кайым айтышты. Айжигитов алтын казган компаниялардын кирешесинин кеминде 30% үлүшүн милдеттүү түрдө мамлекетке алуу мыйзам долбооруна каршы чыкты. Ал мамлекеттин үлүшүн 70%дан кем кылбаш керек деп эсептейт. Демилгенин автору Маматалиев мында кеминде 30% деп белгиленгенин, аукционго коюлганда мамлекеттин үлүшү андан да жогору бааланышы мүмкүндүгүн белгиледи. Буга чейин лицензияны 300 сом, 1000 сомго сатып келишкен. Ошол жерде иштеп жүргөндө сиз эмнеге унчукпай отургансыз деп суроо салды кесиптешине. Айжигитов ошондой болгон чакта деле мыйзам жең ичинен сүйлөшүү талаасы болуп каларын айтты. Жаш саясатчылардын ушундай позициясын укканда Кыргызстандын келечегине күмөн жаралат. Булар келечектеги премьер-министр, президент. Ошондуктан давайте деди эле Маматалиев, давайте дебей сүйлөңүз деп кайрылды. Анда Айжигитов улууларды сыйлап каяша сүйлөбөшүн талап кылды. Маматалиев ансызда буга чейин жаш курагыңызды сыйлап келгенбиз, туура сүйлөңүз деп жооп кайтарды. Аны менен катар Айжигитов демилгечилерди коррупцияга жол ачып жатат деп айыптады. Ошол учурда вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев 2 депутаттын тең микрофонун өчүрүп, орундарына отурууга чакырды.